Koşa jürü жаңырып, кең пейілді қырғыз елін сағынып, кен Наурызым жыл айланып келіп тұр. Құт береке мекенеме беріп тұр. Саламатсыздар бардақты Жалал-Абад шаарыбыздын тұрғындары жана ошондой эле коноктору. Жалпы барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Салтанаттуу майрамды ачуу үчүн жана куттуктоо үчүн Жалал-Абад шаарыбыздын мэри Ормоков Эрнисбек Абдижалилович мырзага сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу шаарыбыздын тургундары жана коноктору. Сіздерді Жалал-Абад шаардык мэриясынан атынан жеке өзүмдүн атыман 21 март Ноорус майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Күн менен түн тогошкон 21 мартты ата бабаларыбыз кылымдар бою Ноорус майрамы катары белгилеп, бул майрам муундан муунга өзүнүн ордун жоготпой, өз салт саналары менен өтүп келүүдө. Миңдеген жылдар өтсө да, бул майрамдын формасы менен маңызы болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Изелтен ата бабаларыбыз Ноорус майрамын чоң үмүт, жакшы тилек, ачык маанай менен тосуп келишкен. Бири-бирине жакшылык, ийгилик, бакыт таалай каалашкан. Бүгүнкү күндө да Ноорус майрамы элибиздин келечекке болгон үмүтүн арттырып, ар бирибизди, коомубузду, өлкөбүздү жаңыланууга, тазаланууга үндөп турат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич да бул жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялады. Анын алкагында Кыргызстан боюнча жашыл мурас деп аталган өнөктүктүү башталып, биздин Жалал-Абад шаарынын аймагында да бак түгүү уланып жатат. Элибизде жакшы сөз бар. Жаздын бир күнү жылга тете деген. Biz жаздын бир күнүн да өткөрүп жибербестен, жаат чачынга карабай, шаарыбыздын жашыл шаар болусун деп көчөттөрдү отургузуп келе жатабыз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды дагы бир ирет Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайм. Эмгекчил элибизге бекем ден соолук, бакубат жашоо, элибиздин ынтымагы бекем болуп, жергебизде ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн. Дагы бир ирет Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайм.
Кейінгі сөзді Қырғыз Республикасының министрлер кабинеті